Мынакей бул компания түзүүгө сиз 203 миллион 626 миң сом болупсуз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. Сиз жетектеген мамлекеттик ишканада бир президент бар экен. Ал сиз, Жарасул Осмоналиевич. 4 вице-президент бар экен. 4 вице-президент. Бир руководитель аппарата, 2 советник президента, бир помощник. Уялбайсыңар бе, уят эмес бе? Бул ишче ничего караңыз. Сиз 170 миң сом айлык алат экенсиз. Вице-президент. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номеруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Азбек Атакозович, чоң рахмат. Жарасул Осмоналиевич, биздин мамлекетте канча президент бар? Биздин мамлекеттин бир президенти бар, бирок ачык акционердик коом ар түрдүү ишканалардын президенттерин санаган эмес. Бир президент бар, э? Туура айтасыз. Канча вице-президент бар? Кыргызстанда. Вице-президенттер жок Кыргызстанда. Вице-президент жок, э? Мамлекетибиздин саны канча? 6 миллионго жетет. 7 миллиондон ашты. Канча советник бар, билбейсизби? Аны билбейт экен. Аны билбейт экен, советтиктер канча экен. Билбегениңиз жакшы экен. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мына караңыз. Сиз жетектеген мамлекеттик ишканада бир президент бар экен. Ал сиз, Жарасул Осмоналиевич. 4 вице-президент бар экен. 4 вице-президент. Бир руководитель аппарата, 2 советник президента, бир помощник. Уялбайсыңар бе, уят эмес бе? Бул ишче ничего караңыз. Сиз 170 миң сом айлык алат экенсиз. Вице-президенттериңиз 130 миңден айлык алат экен. Советниктериңиз 120 миң сом айлык алат экен. Помощниңиз 90 миңден айлык алат экен. Буякта эмне кереги бар 4 вице-президенттен? Сиз өзүңүз жетишесиз да. Дальше. Болгону 65 кишиге бир президент, 4 вице-президент. Вы представляете, даже Америкада жок, тугандар, Америкада жок. 7 миллион халкы бар Кыргызстаныбызда бир президент, вице-президент жок. Сиз болгону 65 киши башкарат экенсиз, өзүңүз президент, да еще плюс 4 вице-президента. Карап туруңуз, дальше. Управление внедрения инновационных технологий и оборудования. Начальник управления, эксперт, 120 миң алат экен. Экспертиңиз 85 миң алат экен. Отдел техусловий, экологии, промышленной безопасности 90 миңден алат экен. Эксперт 85 миң алат экен. Отдел развития инфраструктуры промышленных объектов. Начальник отдела 90 миң. Эксперт 85 миң. Эксперт 85 миң. И дальше. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мына мен сизге эстетип коеюн. Өкмөттүн токтому, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, кыска айтып кеттиңиз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин токтому Бишкек шаары 2021 жыл 24 декабрь токтом номер 341. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомун түзүү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө. Өнөр жайды модернизациялоо жана мамлекеттин катышуу үлүшү бар чарбалык коомдордун натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитети жөнүндө Кыргыз Республикасы Конституциянын мыйзамынын 13-17 берелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитети токтом кылат. Бир акциянын номиналдык наркы 1 миң сом, 10 миң сом даана
жөнөкөй энчилүү акцияларды чыгаруу жана төлөө жолу менен уставдык капиталды 1 миллиард сом өлчөмүндө мамлекеттик 100% катышуусу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген тартипте Кыргыз индустрия ачык акционердик кому түзүлсүн деп мынакей урматтуу Акылбек Усенбековичтин колу турат. Эми карап туруңуз. Бе кыздыкты караңыз эми. Ушундай коом түзүп туруп, мамлекеттик ишкана түзүп туруп, сизге 8 ачык акционердик коом берип атат. Манас Теги, Дослик, Ош Дюбек, контролдук сыноо приборлору жана автоматика борбордук лабораториясы, Каракулжа Автотранс, Минтеке ТТ, Ташкөмүр, 5 Бурхан шахтасы. Бул караңыз 8 акционердик коом. 4-чү госпредприятие, Кыргыз автобекети, суу автоматикасы жана метрология, Карабалта спирт заводу, Дан, насостук күч жабдууларын оңдоо боюнча эксперименталдык завод. Кыргыз Республикасынын Улуттар Илимдер Академиясынын автотранспорттук экономиясынын ишканасы, элдик, то есть 8 госпредприятие өткөрүп берилген. Сиз мына токтомдо жазылып турат. Ушул жогоруда аталган 8 акционердик коомду, 8 ушул госпредприятияны жандандыруу максатында сизге 1 миллиард бөлүнүп атат. Сиз токтомду одоно бузуп, сиз карап туруңуз мынакей. Кыргыз Транс Ош, Кыргыз Эйрвейс, Алай Барстары, Хегай, Кыргыз Бакча, Бихей, Кыргыз Топчу, Кыргыз Электроника, Кыргыз Фарфор, Жемиш Кампа, Кыргыз Стил, Кыргыз Транс, Кыргыз Темир Мык, Кыргыз Бетон Курулуш, Кыргыз Анимация, Шумкар Энерго, Көк Алма, Кыргыз Гыш, Кыргыз Керамзит, Кыргыз Пластик. Сиз дагы кайталап коюн, одоно мыйзамды бузуп, токтомду бузуп, действующий иштебей турган ишканалар турса, сиз ушуларды ачып кереги бар беле? Жок болчу. Сиз ошого карап туруңуз. 843 миллион 504 миң акча каражатын топтоп турсуз. Жоготуп турсуз. 1,5 жылдын ичинде тапкан кирешеңиз 0. 1 тыйын таппаптырсыз. Мамлекеттин алган 1 миллиард сомду 843 миллион 504 миң сомду жогоруда аталган 19 ишканага бөлүп бергенсиз и 54 миллион 870 миң сомду мынакей ошол 65 кишиге айлык катары таркатып бергенсиз. Мынакей акыркы маалыматтарга караганда каражаты максатсыз пайдалангандыктан 1 миллиард сом түгөнүп, азыр 300 миллион сом карыз болуп, 65 адам 3 айдан бери айлык албай отурат. Бул мен ойлоймун, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, ошо сиздин шефиңиздин очередной воздушный замок. Еще раз повторюсь, очередной воздушный замок. Бул жанагы Хипик, Илбир Секирик сыяктуу эле ушундай силердин воздушный замогуңар. Муну мен ойлоймун, урматтуу депутаттар, башкача атаса болот эле, башкача мамлекетти тоноо деп ат койсоңуз болот эле. Эми сиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мынакей 1 жылдык алган айлыгыңыз 2 миллион 192 миң 575 миң алып турсуз. 4 вице-президентиңиз ар бирөөсү 1 миллион 700 миңден алыптыр. Аппарат жетекчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. 2 кеңешчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. Жардамчыңыз 1 миллион 700 миң алыптыр. Булардын, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну. В срочном порядке. А то сядете в тюрьму. Түрмөгө турасыз. Түрмө сизди күтүп ыйлап турат. Жарасул Осмоналиевич келсе, бир месте брендет койдук деп. Ошон үчүн ушул маселени в срочном порядке кайтарыңыз. Бул мамлекеттин, элдин акчасы. Эч качан мында поступка барбаңыз. Андан тышкары мынакей сиздин жасаган иштериңизди дагы көрүп мынакей анализ деп чыктым мен. Мына Кыргыз Транс Ош транспорттук логистикалык компаниясы Элчи Транс.
Мынакей бул компания түзүүгө сиз 203 миллион 626 миң сом болупсуз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. И калганы 5 гектар жерге база кылып турсуз. Ну 5 гектарга 10 миллион кеткендир. А калган акча кайда? Что получается, сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар турабы? Мен мына кече бир инем базардан DAF автомашинасын алды, 2019 жылкы грузовой автомашина алды. 58 миң доллар калды. А сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар болуп атат. Андан башка мынакей эмеге мынакей Кыргыз Эверрейс 2,5 миллион которуп турсуз, Кыргыз электроника 2,5 миллион которуп турсуз, Кыргыз анимацияга 1 миллион 950 миң сом которуп турсуз. Булар бардыгы жанагы мамлекетти талап тоноп жешке сиз жол бердиңиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич. Ошон үчүн мен дагы мынакей элдин алдында, урматтуу депутаттардын алдында айтайын, ошол алган акчаңарды өзүңүздүн ошол табакташтарыңыз менен, чөнтөктөшүңүз менен акчанын ордуна коюп коюңуз дагы. Добровольно арыз жазып кетиңиз. Ише албайсыз, тем более пенсиядагы адам экенсиз, акырын барып алайга барып дем алып кымыз ичип жатыңыз. Чоң рахмат. Рахмат. Мен жооп берип коеюн. Барбы? Бар. Бир минут туруп туруңузчу. Урматтуу депутаттар, азыр как раз өкмөттө чогулуш бар экен, губернаторлорго керекпи? Мына азыр бул маселе боюнча уруксат бербейли. Жооп берели, жооп берели. Жооп берели. Ай. Анда урматтуу губернаторлор бара берсеңиздер болот, чоң рахмат келгениңиздерге. Жооп берели. Жооп бере бериңиз анда. Урматтуу Жеңишбек Шероматович, сиздеги мына айтып аткан нерселердин көбү чындыкка төп келбейт. Сиз мына уюштуруу иштерин айттыңыз. Чындыгында бул мамлекет кабинет министрликтин өзүнүн түзгөн бардык ишкананын структурасы дагы, ишкананын уставы дагы, мына токтомдагы ошол кабинет министрлигинен чыккан. Сиз бир нерсени байкап койсоңуз болот. Сиз туура айтып атасыз. Жетекчи жана жетекчинин орун басарлары боюнча бизде өзүңүз байкап көрүңүз, акционердик коомдо директорлордун кеңеши болуш керек, ал жок. Ошо директорлордун кеңеши жоктугунан жок болгондугу үчүн ошо структура чоң болбош үчүн ушундай структура сунушталган, ошол структура азыр иштей баштады. Мындан башка Жарасул Азыр Осмоналиевич, мынакей менде счетный палатанын текшерүүнүн жыйынтыгы турат актысы мен мынакей сизге берем. Мен сизге айтайын деген, мен сизди беде каралайын деген эч кандай мен оюм жок. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мен сизди тааныбайм деле, мен таангым деле келбейт. Мынакей урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, урматтуу шакырылган коноктор, мынакей счетный палатанын текшерүүсүнүн жыйынтыгы, мынакей ошону мен сизге колуңузга берип коеюн. Мынакей антип сиз калп айтпаңыз. Сиздин айтканыңыз чындыкка дал келбейт деп калп айтпаңыз. Мынакей счетный палатанын жыйынтыгы. Рахмат, Жеңишбек Шероматович, бул жыйынтык бизде бар. Бүгүнкү күндө счетный палатадагы адашат экен. Биздин атыбыз, эми угуп турбайсызбы? Биздин атыбыз Кыргыз индустрия деп аталат. Индустрия деген бул бардык народный хозяйствонун отрасльдердин бардыгы кирет буга. Бүгүнкү күндө мына эсеп палатасынын актысын жокко чыгарып коюлду уже. Аны да сиздерге келсе керек. Себеби бардыгы текшерүүдөн өттүк. Акыркы тыйынына чейин бардыгы текшерилди. Биз түзүп аткан ишканалар булар 2 жылдан 3 жылга чейин гана өздөрүнүн проекти кубаттуулугуна чыгат. Бүгүнкү күндө биз 1 миллиард сом уставтык фонд алсак, азыркы күндө биз түзгөн ишканалардын активи 3 миллиарддан ашкан. Биз менен кошо мына биргелешкен ишкананы түзгөндөрдүн үлүштөрүн кошкондо бүгүнкү күндө биздин актив 3 миллиарддан ашат. Дагы бир жолу сизге айтып коеюн, Кыргыз индустрияда директорлор кеңеши жок.
Кыргыз индустрияда башка ашыкча структура жок. Бирок кыргыз индустрияда иштей турган, ушул өзүңүздөр билесиздер, өнөр жай деген бул өнөр жай, ал жака адистерди чакырыш абдан кыйын. Бүгүнкү күндө келген кишилердин баардыгы өнөр жайда көп жылдан бери иштеген, өнөр жайды жакшы билген адистер. Аларга ошол айлык маянасы ошо кабинет министрлери менен макулдашылган. Ошол үчүн алар чакырылып иштеген. Азыр бүгүнкү күндө дагы бир кыргыз индустриянын максаты ошол иштеп аткан бүгүнкү күндө 50дей гана киши иштейт. 50дей кишинин 30дан ашыгы жаңыдан түзүлгөн ишканалардын параллельный жетекчиси болуп кетип атышат. Ишкана түзүлдү, түзгөнгө чейин өзү теорияларын жасады, бизнес пландарын түздү, ошол айлыкты алып атты. Азыр ошо ишканалар түзүлгөндөн кийин ошо ишканаларга жетекчи болуп кетип атышат. Бизде 30дан ашык эмес гана киши калат, структура дагы өзгөрүлөт. Себеби бул түбөлүктүү түзүлгөн нерсе эмес, биздин алдыбыздагы турган ошо тапшырманы аткарыш үчүн биз ошол структураларга барганбыз. Жарасул Осмоналиевич, мынакей хорошо, мен башканы билбейм, мына достук боюнчачы, ачык акционердик коому боюнча эчтеме жумуш жасалган жок го. Талкаланган бойдон турат. Талкаланган бойдон турат. Мен мына достукты жакшы билем. Эч кандай жумуш жок. Канча акча которуп, эмне жумуш жасадыңар аердичи? Сизди 1 миллиард сомду сиз башка жака буруп атпайсызбы? Же кырышаңыз жакшы, мен билбейм. Мен сизге айтып атам. Действующий акционердин коом турса 8 государственный предприятия турса, ишкана турса, эмне үчүн ошолорду иштетпей атасыз деп сурап атпайынбы? Жооп берейин, Жеңишбек Шароматович. Жаңы түзүп деп атпайынбы? Мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө сиз айткан ишканалардын бирөөсү дагы инвентаризациядан өтө элек. Биз аларды жөн эле кагазга жазып койсо эле сразу өткөрүп албайбыз. Бүгүнкү күндө акциясын гана бизге управлениеге берген. Бүгүнкү күндө мен айтып атам, ар бир ишкананы технический инвентаризация кылмайынча биз албайбыз. Фугиге да ошону айтып атабыз. Акционерлерине да ошону айтып атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө азыр баа сиз айтып аткан дустулук дегенде мына 2 эле жума болду. Зорго акционердик чогулушун өткөрдүк. Мисалы үчүн Ош Дүбек деген акционердик собраниясын алар сырыбайт этишти. Буну өткөрүп алыш дегенде бир аз кыйынчылыктар көп болуп атат. Себеби ал жерде мурунку ошол акциянын стоимостунда турган имущественный комплекстери жок. Мына фонд кошумузду айтып атабыз. Качан силер өткөрүп бергенден кийин гана биз ошол ишканаларды баштайбыз деп. Ошол сиз айткан, азыркы айткан ишканалардын көбү кайра өздөрү министрликтер өздөрүнө өткөрүп алды. Бул ишканаларды биз кыргыз индустрияга жөн эле жүктөлгөн ишканалар. Азыр мына заводдун мисалы үчүн БШЗ менен БМЗга келсеңиз, көрсөңүз, эми ал жерде бир нерсе уюштуруш абдан кыйын. Бир да станок калган эмес. Бардык зданиялардын баары бузулган. Ошон үчүн ал жакка азыр биз иш уюштура албай отурабыз. Жарасул Осмоналиевич, мен сизди түшүндүм. Силерге бербеш керек, муну үчүн ни в коем случае жок кыласыңар. Фугиде отура бересиз бул. Мамлекет араң мамлекетке фугиге топтосо, анан кийин силерге наоборот раскулачить этип жок кыласыңар да. Кудай сактасын, Жеңишбек Шароматович. Бизге берилген ишканалардын баардыгы иштей баштады. Азыр бүгүнкү күндө ремонт кылып атат. Сиз бир келип көрүп кетсеңиз? Мен билем, сизде бир гана жетишкендигиңиз Кыргызмык деген ишкана бар экен. Анындагы ошол частный предпринимательге договор түзүп, 70%-ин каржылап, калган 30% ал каржылайт экен. Да, туура, эч кандай маселе жок. Кыргызмык иштеп атыптыр. Азыр мыктын баасы базарда 120-130 сомдо, силерде 90 сом экен. Да, бул жетишкендик бар. Башка силерде эчтеме жок. Ну хорошо, макул эми, сизди не переспоришь. У вас крыша хорошая. Анан мен айтам да, ну канча пайда таптыңыз, айтыңызчы. Эми азыр мына 1 миллиардты жок кылып койдуңуз. Мамлекеттен дагы акча аласызбы же болду, бүттүбү? Эми кайташ керекти мамлекеттин акчасын. Жеңишбек Шароматович, биз Кыргыз мамлекетиндеги индустрияны баардыгын көтөргөнгө түзүлгөн ишканабыз. Эгер мамлекет бизге жардам бере албаса, биз аны көтөрө албайбыз да. Мына азыркы биз жасап аткан иштер ошо заводду тегил цехтерин түздөгөн үчүн бүгүнкү күндө
Германияның 2 совместный предприятие түздік. Жо, мен түшүндүм сизди. Индия менен 1 совместный Мен предприятие түздік. түшүндүм, Жарасыл Мурза. Эми айтып атпаймынбы? Канча прибыль таптыңыз? Канча пайда таптыңыз? Жеңишбек Шароматович. Дагы акча аласызбы мамлекеттен же болду бүттүбү? Сиз өзүңүз өндүрүшчүсүз. Bir өндүрүштү, bir заводду оңдош үчүн, bir ишкананы иштетиш үчүн 2 жылдан 3 жылга чейин цикл бар. Эмне заводду өзгөртүп атасыз? Ошого чыгалык, сиздер күтүп турбайсыздарбы? Биз анын баардыгы ТОдо эсептелинген, бизнес пландарда баардыгы каралган. Ансыз бир дагы ишкананы биз баштабайт болчубуз да. Сиз аны жакшы билесиз. Жылдын аягында мен ойлойм, bir топ көзгө көрүнгөн ишканалардын иши башталып калат. Азыр сиз айттыңыз, мына Кыргыз темирмук боюнча. Сиз келип көрүңүз, топчу боюнча да капачылыгыңыз бар айтасыз. Топчу иштеп атат. Бүгүнкү күндө топчу чыгып атат. Причем абдан жакшы чыгып атат. Экинчиси, италиялык линия келди. Италиялык линияны азыр 1 айдын ичинде запускать этсек, мына урулуп аткан үйлөрдүн панелдердин баардыгы ишке киришет. Биздин ошол ишканаларыбыздын иштегенине 1 жыл боло элек. 6 ай, 4 ай, 9 ай. Анан аларды ишке киргизелик да, сиз өзүңүз. Ким Жарасыл, сиз кыскараак айтышпаңыз, мына кыскараак айтыңыз, сизден суранычы. Мен жооп берип атам дедим эле, мен айтышпай эле. Кошулуп атасыз да. Мына эме боюнча, мына Кыргыз Чет Транс Ош боюнча, логистикалык компания боюнча кантип жооп бересиз? Мына 203 миллион 626 миң сом берилиптир. Болгону 10 КАМАЗ алыныптыр. 5 гектар жердин тегеректен тосупсуңар. Ушуга 203 миллион кетмек беле. Жеңишбек Шароматович, 203 миллион сом. жооп берейин. Ал жерде сиз ошо КАМАЗдар жөнүндө айттыңыз. Мен сизден суранам. Ошко барып калсаңыз, ошол ишканага кирсеңиз. Себеби ошол ишканада азыр бүгүнкү күндө ремонт кыла турган базасынан бери бүт станоктордун баардыгы алынды. Андан башка ошол именно ошо Кыргыз Чет Транс менен Кытай Республикасынын мамлекеттик ишканасы менен экөө биргелешкен ишти башташты. Эмне үчүн Кыргыз Чет Транс ачылды эле? Кыргыз Чет Транс бул себеби эме болгон мамлекет Кана КАМАЗ, кана эме көрсөтүңүзчү базаны. Жок, базанын киносу бар, бергиле эмеси барбы? Сиздерде эмелер бар, флешкалар бар, флешкада бүт кинолор бар. Жок, көрдүк, көрсөтпөйсүзбү, эл көрсүн. Ел көрсүн мынаке, Жарасыл Османович иштеп атыптыр, 10 КАМАЗ алыптыр, 5 гектар жерди тегерегин тосуптур деп көрсөтпөйсүзбү анда? Жеңишбек Шароматович, мына сиздерге өткөн жумада берилди эле флешкалар. Флешкаларда баардыгы живой иштеп аткан ишканалардын живой эмелери бар. Мен сизге эми акырына чейин айтып берип коеюн. Азыркы мына Чет Транста эмне үчүн Чет Транс түзүлгөн? Себеби Кытай Республикасынын территориясы менен Өзбекстанга, Туркменистанга только государственный перевозчиктерди гана киргизип атышат. Себеби багыл частниктерди киргизбей атканы техосмотру жок экен, медосмотру жок экен деген шылтоо болгон. Бул жөнүндө даже протокол бар эки губернатордун Ош областы менен Синьцзянской Уральской областын. Ошонун негизинде ачылган. Бүгүнкү күндө булар прибыльде иштеп атышат. Айына 10-дон 10 миллион сомго чейин уже чыга башташты. Азыр проектный мощностько чыгышат. Азырынча 10 деле КАМАЗ алынды. Бирок Кытайдын Шахман деген компаниясы менен биз аларга арендага да бердик ошол базаны. Ал жерде ремонт, ошо Центральный Азия боюнча ремонтный базасы ачылды. Кудай буйрса 1 жылдын ичинде Кыргыз Чет Транс бул мамлекеттин жүзү катары башка өлкөлөргө чыга турган гана ишкана болуш керек деген ниетибиз бар. Ал жерде жакшы иш болуп атат. Бир барып көрүп койсоңуз жакшы болот, Жеңишбек Шароматович. Мен түшүндүм сиздичи. Мен түшүндүм. Мен айтайын дегеним, азыр эми мамлекет берген 1 миллиард акчаны жок кылдыңыз. 54 миллион зарплата кылып бердиңиз. Эми азыр да мамлекеттен акча сурайсыздар. Мына мен акча түгөндү, болгон акчаны жок кылдым, жеп түгөттүк, акча жок деп акча сурайсыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мен ойлойм да, урматтуу Жарасыл Осмоналиевич, эгер сиз иш билгей киши болгонуңузда, бизде мына азыр элибизге холодильник керек, стиральный машина керек, пылесос керек, тефаль машина эмеси керек, жок дегенде бир лопата, кетмен, бешилик чыгара турган завод курса болбойт беле? Ушул элементарный нерсени.
Мынакей холодильник чыгарыңыз, стиральный машина чыгарыңыз, пылесос чыгарыңыз, электрочайник чыгарыңыз. На улет пойдет. Мына азыр сиз 1,5 жылда 1 миллиард акчаны жок кылып койдуңуз, отурасыз. Бир тыйын прибыль алып келген жоксуз. Мен ошону айтып атам. Мен сизди бир каралайын деп, сиз айтып атпайсызбы? Сиз айтып аткан карандай калп деп. Мен кат жаздым, жогорку кеңештин аппаратынан ошол счетный палата текшерген актыны алдым. Ошол актын негизинде айтып атам. Мен деле элге жалганчы болгум келбейт, урматтуу Жарасыл аке. Жеңишбек Мен Шероматович, сизди каралайын сиз туура деген айтасыз. жокмун. Мен сизди тааныбайм дагы, сизди тааныгым да келбейт. Мен просто болгон ишти болгондо айтып коеюн деп атам элдин Рахмат. көзүндө. Жеңишбек Шероматович, вот сиз айтып аткан мына бытовой техникалар боюнча бизде бизнес пландар бар, бизнес проекттер бар. Ну, кана. Бардык, жок, алардын бардык бизде ТОС менен бизнес пландар менен бардыгы бар. 100дөн ашык долбоор, бардык долбоорлордун бардыгы биздин документтерде турат, бардыгында жазылып турат. Анан биз ошон үчүн түзүлгөнбүз. Мына 1 жылда 19 предприятие дегенди биз жүргүзүп койдук, Кудайга шүгүр.